Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Нокен районунун тургуну Достук айылынын Тажин Мырзаев Умар акебиздин кайрылуу кыргыз жаш күч коомдук бирикмесине кайрылуу атайын чакыруулар болду эле. Алланын ыраазылыгы үчүн келип турабыз. Ушул үй бүлө 3 баланын атасы Умар акебиз азыркы күндө Умардын 2008-жылдан бери ушул бут оорусунан жагы ыркап буту бүгүлбөй келеткен 3 баланын атасы. Калай калк колуңуздардан келишинче жардам берип кетиңиздерди чакырабыз. Индия өлкөсүнө $20,000 деп айтылган экен. Бул үй бүлөдө мынча чоң сумма жоктугуна байланыштуу азыркы күндө элге кайрылып, өздөрүнүн реквизиттери болот. Жардам кол сунуп, канча деген инсандарга кол сунуп жардам берип келесиздер. Сиздер дагы бир Алланын ыраазылыгы үчүн жардам бериңиздерди чакырабыз жана суранабыз. Умар, өзүңөр айтсаңар, бутуңар кандай акыбалда болгон? Анан силер Достук айыл өкмөтүнө багы кайрылганыңарды, эл журт багында жардам бергенби? Бир оз маалымат айтып кетсеңер. Assalamu alaikum, халак журт. Айыл өкмөт, Достук айыл өкмөтүнө кайрылдык. Досторум барып, баягындай документтерди, марафон үстүгөндү, баягыларын алып берди. Алла ыраазы болсун, баарынан досторум менен айыл журт жардам берди. Азыр анча-мынча акча топтолуп калган. Бирок 20,000 сурап атат. Мен берде кылайын десем, кече барып келдим ишке барып келсем, айылда эриң бар десең. Мына эриңде көрсөтөйүн. Ол уят жоқ та, жерден едің тоқтабайды да. Бишкекке көрсетсем, ал мұны өйдө сынған. Бұны ачайын десе, мұны жоғыт. Оншайын бияқат жылып кетет дейді. Еріңше, бияқты ачқаннан кейін конкретный ответ жоқ болтат да. Индия, Турцияда қылат дейді, бірақ Турция менен сүйлөшпөдүм. Така Индия менен байланыштуу. Индиядан, береден айылымдан бир аке бар. Ошо деле барып каратып келген. Ошо через ошолор менен сүйлөштү. Алар Индия менен сүйлөштү. Бутуңар бүгүлөбү азыркы күндө? Жок. Түпсүз боюнча ушунча карап турат. Бул себеп эмне? Бири тамырда бир нито сайылып калганбы же болбосо кандай? Операция башында, ошо операция кылдырганда эми ушундай болуп калды да. Операция кылдырдым, 4 жыл операция кылдырдым. Ол чарылбаган жерлер калбады. Акыры 4-чү горбанцада Бишкектен кылдырып келгем. Түпсүз кылып катырып койгондо бут ийилбей турган, ийилбейт бут. Ошо моюнчан туруп, ошо моюнчан жатасыңар. Ошо моюнан басып, нагрузка жамбашка келет экен да, тизде бүгүлбейт, бияга келет экен. Ошондо басканда нето басып, өзүм басып түштүм да. Ийилип. Эми азыр буну ягын алмаштырайын десең, бул жагын оңдош керек. Эми каражат да, бүт жакка каражат керек болот. Эми ал чоң акча да, мен ол үйүм болсо үйүмдү деле сатып элем, үйүм деле жок да мен. Өзүңөр туруктуу бир баягы квартирада турат окшойсуңар. Ооба, бул дос баланын үйү. Ооба. Анан баягы Достук квартирада жашайм. Баягы жакшы бир инсан бар да. Сиздердин бир депутатыңыздар бар. Замир Душалиевич деген чоң иштерди кылып келет. Азыркы күндө жогорку кеңештин депутаты. Ошого бир кайрылып, бир кандайдыр учурлар болдубу? Кайрылдыңарбы? Жок, кайрылып албадым. Замир экеден Алла ыраазы болсун. Канча деген инсандарга негизи мамилегет үчүн азыр өтө чоң бир эмеде иш алып барып атат да. Ооба, билем. Баардыгыбыз көрүп турабыз чындыгында. Кайрылып албадым ал кишиге. Бирок айыл өкмөт. Биз ойлойбуз, учурдан пайдаланып ушу Замир экебиз дагы бир Алланын ыраазылыгы үчүн ушу инсаныңыз өзүңүздөрдүн баягы тургунуңуздар бир жардам берип кетесиңиздер деген үмүттөбүз. Калай калк ушул инсан 3 баланын атасы экен. Жардам кол сунуп келиңиздер. $20,000 деле чындыгында кээ бир үй бүлөлөргө чоң акча. Буну табыш деле кыйын. Жардам берип кетиңиздер чакырабыз жана суранабыз. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Канча инсандар жардам берип келеткен ушуга чейин. Бирок чындыгында буту бүгүлбөсө, же болбосо баспаса, иштебесе, бул үй бүлөгө чындыгында кыйын. 3 баланын атасы